Президент Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин видеоконференция форматындагы кезексиз сессиясына катышты. Кезексиз сессия өткөрүүнү быйыл уюмга төрагалык кылган Армения Республикасы демилгелеген. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчысы Кыргызстан, Армения менен Азербайжандын ортосундагы келип чыккан көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө боюнча конструктивдүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чыр-чатакты тынчтык жолу менен гана чечүүнү жактай турганын дагы бир жолу белгиледи. Президент Садыр Жапаров Армения менен Азербайжандын ортосундагы жөнгө салуу процесси эл аралык укуктук базалык принциптери менен ченемдеринин ошондой эле 1991-жылдагы Алматы декларациясынын негизинде улантылып жатканын кубаттай тургандыгын, түзүлгөн кырдаалдын суверенитети, аймактык бүтүндүгү жана бири-биринин эл аралык коомчулук тарабынан таанылган чек араларынын бузулгустугуна өз ара сый урмат көрсөтүүнүн негизинде тез арада турукташуусуна үмүт артарын кошумчалады.